Саламатсыңарбы балдар? Силерди экран алдында көрүп жатканыма кубанычтамын. Биз бүгүн биология сабагынан гүлдүү өсүмдүктөрдүн түзүлүшүнө токтолмокчубуз. Ал үчүн балдар биз гүлдүү өсүмдүктөр жаратылышта кандай болуп кезигерин, кандай түзүлүштө экенин биз бүгүнкү сабакта кененирээк билип кетмекчибиз. Негизи эле балдар жаратылышта гүлдүү өсүмдүктөрдүн 250 миңден ашык түрү белгилүү. Аларды биз негизинен жабык уруктуулар жана жылаңач уруктуулар бөлүмдөп экиге бөлүп карайбыз. Биз бүгүн жабык уруктуулар бөлүмүнө кирген өсүмдүктөрдүн гүлүнүн түзүлүшүнө кененирээк токтолуп кетмекчибиз. Мынакей балдар, силердин алдыңарда гүлдүү өсүмдүктүн түзүлүшү турат. Ушул гүлдүү өсүмдүктөрдү биз балдар экиге бөлүп карайбыз. Башкача айтканда алар эки класска бөлүнөт. Бирлиштүүлөр классы жана ийкилиштүүлөр классы болуп. Бул алдыда турган гүлдүү өсүмдүктөр ушул бирлиштүүлөр жана ийкилиштүүлөр классына кирген өсүмдүктүн гүлүнүн түзүлүшү. Алгач биз балдар ийкилиштүүлөр классына кирген роза гүлүнүн түзүлүшүнө кененирээк токтолуп кетели. Негизи эле балдар, биз буга чейинки сабакты эске түшүрө турган болсок, ийкилиштүүлөр менен бирлиштүүлөр классы бири-бири менен эмнеси менен кандайча айырмаланарына токтолуп кетели. Негизи эле ийкилиштүүлөр классы бирлиштүүлөр классынын айырмасы өзү эле айтат, урук үлүшүнөн экөө болот. Андан сырткары буларда тамыры өзөк тамыр системасына ээ. Андан сырткары булардын көпчүлүгү сабагы көпчүлүк өсүмдүктөрдө тик өсүүчү болуп саналат. Эми балдар, мынакей биз роза гүлүнүн түзүлүшүнө дагы кененирээк токтолуп кетели. Эң биринчи эле ушул гүлдүн түзүлүшүнө токтолорсок, бардык ийкилиштүүлөрдүн эң сыртынан, гүлүнүн эң сыртынан дейли, чөйчөкчө жалбыракчасы менен капталган болот. Мынакей гүлдүн эң сыртын карай турган болсок, бул жерде силер чөйчөкчө жалбыракчасын көрүп турасыңар. Чөйчөкчө жалбыракчасынын негизги кызматы гүлдүн негизги органдары болгон аталыгын жана энелигин коргоо кызматын аткарат. Башкача айтканда, гүл мүчөлөрүнүн эң сыртынан коргоп турат. Биз азыр ички түзүлүшүнө токтоло турган болсок, биз аталыгын жана энелигин көрүп алабыз. Биз ошентип чөйчөкчө жалбыракчасын билип кеттик. Ошол чөйчөкчө жалбыракчасынын алды жагында дейли гүл жайгашкыч, башкача айтканда гүл төшөгү жайгашкан. Ошол жерде гүлдүн эң негизги органдары болгон аталыгы жана энелиги жайгашкан болот. Андан кийин балдар, ушул чөйчөкчө жалбыракчасынан кийин биз гүлдүн желекче жалбыракчаларын көрүп турабыз. Башкача айтканда, ушул желекче жалбыракчалар дагы бир аталышы, негизги аталышы бул тажыча деп коет. Себеби мынакей гүлдүн бир канча тажычасын көрүп турабыз. Ушул тажычалар деп аталып калышынын себеби, биз ажырата турган болсок, мынакей тажыга окшоп кеткендиктен буларды биз тажыча деп коебуз. Роза гүлүндө негизинен тажычалары көп болот. Эми балдар, биз андан аркы ички түзүлүшүнө дагы кененирээк токтолуп кетели. Биз азыр желекче жалбыракчасын жана чөйчөкчө жалбыракчасын санап көргөнгө дагы аракет кылып көрөлү. Себеби биз азыр гүлдүн формасын жана диаграммасын дагы түзгөнгө аракет кылабыз. Ал үчүн биз ажыратабыз. Биз чөйчөкчө жалбыракчасын санап ажыратып көрөлү. 1 экен, 2, 3, 4 жана 5. Бул роза гүлүнүн чөйчөкчө жалбыракчасы болду. Эми биз желекче жалбыракчасын, башкача айтканда тажычасын ажыратып көрөлү. Бул роза гүлүндө тажычасы көп болот.
мынакей кызыл розанын тажичасын ажыратып алдык. Мынакей бул жерден биз дааны көрүп турабыз. Гүл сабы жана гүл төшөгү бул жерде. Гүлдүн эң ички түзүлүшүн көрүп турабыз. Бул жерде сырт жагында жайгашкан булар аталыктар экен. Роза гүлүндө дагы аталыктарынын саны бир канча көп болот экен. Ал эми так борборунда энелиги жайгашкан. Энелигинин саны дагы көп. Азыр ушул аталыгын жана энелигин дагы ажыратып көрөлү. Мынакей балдар, бул жерден силер аталыгынын түзүлүшүн көрүп турасыңар. Аталыгынын түзүлүшү типтүү аталык экен. Башкача айтканда, биз билебиз, аталык эки бөлүктөн турат. Аталык чаңдыктан жана ичке аталык жипчеден турат экен. Аталык чаңдыктын ичинде бир канча чаңчалар жайгашкан. Мынакей балдар, биз бул жерден бир канча энеликти да көрүп атабыз. Эгер энеликти биз эсибизге түшүрө турган болсок, биз энеликтин түзүлүшүн ботаника курсунан да жакшы билебиз. 3 бөлүктөн турат. Чаң алгычтан, мамычадан жана мөмөлүктөн турат. Ушул мөмөлүктөн, башкача айтканда, чаңдашуунун натыйжасында аталык чаңдыктар энеликтин чаң алгычына келип түшкөндөн кийин, мынакей бул жерде чаң алгычын көрүп турасыз. Анан келечекте мөмө пайда болот. Мөмөлүктөн келечекте мөмө калыптанат. Биз ошентип балдар жабуу уруктуулар бөлүмүнө кирген экүлүштүүлөр классынын өкүлү болгон кызыл розанын түзүлүшүн билип кеттик. Эми балдар ушул розанын биз гүлүнүн формасын жана диаграммасын сызып көргөнгө дагы аракет кылып көрөлү. Биз ботаника курсунан билгенбиз, ар бир ошо класста өтүп атканда биз гүлүнүн формасына карап, биз гүлүнүн диаграммасын жана формасын сызганга дагы аракет кылалы. Эң биринчи эле роза гүлүнүн чөйчөкчө жалбыракчасы бешөө экен. Ал үчүн биз чөйчөкчө жалбыракчасын мындай кырдуу каша менен 5ти белгилейбиз. Мынакей, биз гүлдүн формасын, диаграммасын түзүп атканда биз кырдуу каша менен белгилейбиз. Бул гүлдүн чөйчөкчө жалбыракчасы экен. Эми бизде роза гүлүндө желекчеси, башкача айтканда тажичасы көп болгондуктан, биз аны эгерде тажичасы же аталыгы же энелиги көп санда боло турган болсо, биз аны 12ден 12ге чейин санайбыз. Эгерде 12ден көп болуп кете турган болсо, анда биз аны чексиз белгиси менен белгилейбиз. Эми биз балдар гүлдүн желекчесин, диаграммасын сызып көрөлү. Ал кырдуу каша жок эле, жөнөкөй каша менен белгилейбиз. 12ден көп болгондуктан биз 12ден көп кылып сызып коебуз. Мынакей, биз 12ден көптү сыздык. Андан кийин аталыгы токтоло турган болсок, экүлүштүүлөр классынан кирген ошо роза гүлүнүн аталыктары дагы көп болгондуктан, биз аталыгын дагы 12ден көптү сызабыз. Аталык чаңдыктын туурасынан кесилиши. Он экиден көптү сызабыз мындан дагы.
Андан соң так борборунда балдар бизде энелеги жайгашкандыктан энелегинин саны дагы 12ден көп болгондуктан биз аны дагы 12ден көп түзөбүз. Башкача айтканда мөмөлүктүн туурасынан кесилиши. Мынакей балдар, бул экүлүштүр классынын күлүүнүн диаграммасы болду. Эми биз ушул диаграмманы карап туруп, биз күлүүнүн формасын түзгөнгө аракет кылып көрөлү. Биз буга чейин билип кеткенбиз, экүлүштүрлөр классында аталыгы дагы жана энелиги да бар экен. Башкача айтканда булар кош жыныстуу күл экен. Кош жыныстуу күлүнүн биз формасын түзүп коелу. Биз аталыктын дагы, энеликтин дагы формасын жазабыз. Андан кийин бул күл туура күл, башкача айтканда актиноморфтуу күл. Биз симметрия огун жүргүзө турган болсок, биз бир канча симметрия огун жүргүзө алабыз. Жылдызча менен белгилейбиз. Андан соң чөйчөкчө жалбыракчасы 1, 2, 3, 4, 5 экен. Чөйчөкчө жалбыракчасынын баш тамгасын чоң тамга менен белгилейбиз да, чөйчөкчө жалбыракчасынын 5-ө. Андан кийин желекче жалбыракчасы, башкача айтканда тажычасы чексиз белгиге ээ. Биз тажычаны чоң Т менен белгилейбиз дагы жана чексиздик белгилени коебуз. Андан соң бизде аталыктарынын саны дагы көп болгондуктан биз аталыгын дагы чексиз белги менен белгилейбиз. Ал эми энелиги дагы бул жерде чексиз болгондуктан энелигин дагы чексиз белги менен белгилейбиз. Мынакей балдар, бул роза гүлүнүн, башкача айтканда экүлүштүрлөр классына кирген роза гүлүнүн түзүлүшүнүн күлүүнүн диаграммасы жана күлүүнүн формасы болду. Ошентип балдар, биз бүгүнкү сабактан жабуу уруктуулар бөлүмү, анын ичинен экүлүштүр классынын күлүүнүн түзүлүшүн билип кеттик. Алардын күлүүнүн диаграммасын жана күлүүнүн формуласын биз практикалык жүзүндө дагы ажыратып көрүп кеттик. Ушуну менен балдар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңла.